Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө Жалал Абад областына караштуу Сузак районунун Кара Дарыя айыл аймагынан чыккан спортчу үй бүлөнү чагылдырууга аракет кылабыз. Анткени бул үй бүлө учурда өзүнүн үй бүлөсү бардыгы биргеликте спорт жаатында өлкөбүзгө зор салым кошуп келе жатат десек болот. Анда эмесе баштадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр мына балбандардын мекени болгон Кара Дарыя айылында турабыз. Азыр Хабибулла агабыз менен маекти баштасак. Бул айылда негизи Кыргызстанда агайды ошол Билла Палван деп тааныйт экен. Анда эмесе айтсаңыз, ошол Кара Дарыядан кимдеген атактуу палвандар чыккан, маалымат бере кетсеңиз алгач. Бул жерде өзү биз элибиз Кара Дарыя элибизде палван көп. Айтып өтсөк, энди жакындагы палвандардан айтсак, Ибрагим Тапанча палван деген ушул жерден чыккан. Баяман Эркинбаев деген чыккан. Көптөгөн палвандар чыккан бул жерде. Чыңгыз Акановтар дегендер чыгып атат азыр. Анан өзүмдүн уулдарым чыгып атат. Ушу көп элде палван көп чыгып атат. Эми өзүңүз тууралуу айтып кетсеңиз да, мына сиздин үй бүлөңүз, ошо бала чакаңыз да ошо сиздин жолуңузду жолдоп азыркы учурда күрөшүп, Кыргызстандын намысын коргоп келе жатат экен. Сиз кантип күрөшүп калдыңыз эле негизи? Негизи жашаганда, бул Кара Дарыяда жашаганда күрөшсүз жашоо болбойт. Биздин кичинебизден күрөшкө кызыгып, азыркы энесиден туулган баласы дагы күрөшкө кызыгат. Биз дагы чоң палвандар өткөндө биз ошолорго кумир катары карап өткөн. Бизден Ибайдилла Жыгач палван деген өткөн. Ушуларды немелер кумир тутуп күрөшүп жүргөнгөнбүз да. Кыргызстанда эмнеде, мисалы башка жактарда, башка райондордо деле, башка областтарда деле мисалы күчтүү мындай атак чыккан палвандар чыккан да, бирок Кара Дарыяда басымдуу бөлүгү ушул кыргыз күрөшүнө, алыш күрөшүнө кызыгып көбү күрөшөт экен да. Ушу күрөшкөн палвандар аябай көп экен. Эмнеде? Бизде ушул билбейм, илгертен тарыхта калган бу Кара Дарыялык десе күрөшкөнгө кызыгат да. Любой баланы мисалы үчүн күрөш десең күрөшүп кетет. Любой жерге апарып сасаң да күрөшө берет. Тренировка кылдырсаң неме кылат. Биз балдарды ошол жерлерде, ошо адылларда күрөштүрөбүз. Мен өзүм тренер болуп иштейм, кыргыз күрөш боюнча. 25 жылдан бери. Жок, айтайын дегеним, эми кызыкса эле бардыгы балбан боло бербейт да бул. Ошонун себеби эмнеде дейм да. Мисалы мен деле кызыгам, мисалы, бирок алыш күрөшү боюнча бир атагым чыгып Кыргызстанды багындырыш бул кыйын да. Ошол атактуу балбандардын ошо кандай дейбиз, ошолордун таасири күчтүү экен да. Күчтүү, ооба. Мына Ибрагим Узаков деген Тапанча палван 93-жылы ушул жерде биринчи жолу спорт школа ачылып кеткен. Кара Дарыя балдар жана өспүрүмдөр спорт мектеби бар да, ушуну өзүнүн демилгеси менен күрөшкө ачкан. Күрөш үчүн илгери биз жөн эле полелерде күрөшүп жүргөнбүз. Азыр мына мектептер ачылды. Бизде ошо бар. Кара Дарыя балдар өспүрүмдөр спорт мектеби бар. Алыш федерациянын күрөшү залы бар. Мында эки түрдө күрөшөбүз биз. Кыргыз күрөшү, алыш. Экөө эки башка. Бүгүнкү көрсөтүүбүз негизи сиздин үй бүлөңүз тууралуу да. Ошо балдарыңыз бардыгы 5 балаңыз бар экен. 5 өтөң ушул күрөшкө кызыгып, ушул өлкөнүн желегин желбиретип жатат экен. Сиз өзүңүз үндөйсүзбү спортко? Же өздөрү кызыктыбы? Өздөрү кызыктуу булар. Булардын мен күрөшкө кызыкканымдан кийин мен жетпеген тууга ушулар жетсин деп балдарыма тренировка күрөшкө жалаң күрөшүп жүргөн үчүн күрөш менен занемес этет. Биз үйдө жөн отурсак дагы күрөш болуп кете берет. Мелдеш болуп кете берет. Кызыбыз бар, балдарыбыз бар, күрөш мелдеш өткүзүп беребиз. Кызым да күрөшөт. Кызым да күрөшөт. Ошондо отурганда үйдө жөн мероприятиялар болгондо, туулган күн жердеке болсо шарт күрөш баштап күрөш кызыгып күрөштү. Сиз өзүңүз да аралашып кетесиз? Өзүбүз аралашып кетебиз. Кызыңыз кимдер менен күрөшөт? Балдарыңыз менен күрөшөт? Балдар менен күрөшөт, кыздар менен күрөшөт. Билла акабызды ошол бүт Кыргызстан боюнча ошо Билла палван деп таанылган. Кыргызстандын чемпиону кыргыз күрөшү боюнча. 5 бала 2 кызды тарбиялап, балдары да, кыздары дагы атасын тартып палван бардыгы. Балдары Кыргызстандын желегин желбиреткен балдар, Кыргызстандын биринчилиги, областтын, шаардын, райондун, айылдын биринчилиги, зонада бардык жерлерде ушу жеңүүчү болушуп, ушул медалдар тагынышып, дайыма биздин элди сүйүнтүп келишет.
Men uşul Bilakabıldan baldarından uşul ekinci uulu azı şu içki işlerinde hizmatça ötöyt Жалавашарда. Kuştarbek degen ekinci uulu. Bul balatıdağı çoğun balban uşu күрөш менен биргеликте бул бала менин колумда ошол рукопашный бой мектебимде тарбияланып, ошонун аркасынан көп ийгиликтерге жетишти. Үй бүлөсү менен элдин намысын коргоп жүргөн жигиттер. Ушул мен айткан Куштарбек жигит дагы мен окуп жүрдүм деп коеюн. Акыры мына жакында черный пояс, кара кур ээси болду жакында. Мага сага көрсөтөйүн. Мына жылгадан бу дөңгө чыгарып өзү. Мастер спортты жеңет мына. Тренировка шу жерде мына палвандар үчүн шу жерде. Мына Кара Дарега Кудайым жаратып койгон мына адырларды. Адырга чыгарып тренировка кылдырабыз балдарды, үргөтөбүз. Мына жылгадан бу дөңгө чыгып, кайра түшүп, кайра чыгып секиндемер менен күрөштүрөбүз. Ошондо любой палвандарга биринчи очередде путка кубат, белге, колго күч керек, акыл эс болуш керек. Таза жүрүш, имандуу, инсаптуу болуш керек. Азыр эми ошол убактагы күрөш менен эме балбандардын деги эле күрөштүн айырмасы азыркыдан бар. Кыйла бар. Ал малда иман, инсап бар болгон палвандар. Бу палван деселе, палван ал биздин малда палван эл жерди аврын үчүн күрөшкөнбүз. Сорун порун үчүн күрөшкөн эмеспиз. Азыркы палвандар күрөшөсүңбү десе сорун неме деп сурайт. Ол бизде сорун дегенди сураган эмеспиз. Биз элдин, жердин, өлкөнүн намысы үчүн күрөшкөнбүз. Өзүм дагы күрөшүп жүрүп, мен дагы Кыргызстанда 3 жолку чемпиону болгонмун. Кыргыз күрөштөн. Мастер спорт толтурганмын. Мына мени үй бүлөмө Bizi үй бүлө жетишкен ийгиликтерин ушу балам Куштарбек балам тааныштырып койсун. Булар да ийгиликтерди ушу немелер жеткизгендерди. Ушу балам тааныштырып кетсин Куштарбек балам. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр көрсөтүүнүн экинчи бөлүгү деп коебузбу? Уулуңуз Куштар мырза көргөзүп берсин. Ооба. Ушул Анда эмесе Куштар мырза азыр атаңыз айтып өттү. Атаңыз менен маек кылып келдик мына Кара Дарыянын көрүнүшүндө. Сиз да ошол сыйлыктар менен өзүбүздүн үй бүлөлүк сыйлыктар, ийгиликтер менен бөлүшүп кетет деп сизге өткөрүп берди. Анда эмесе көргөзүп өтсөңүз. Макул. Бизде биринчи чоң агамдын сыйлыгынан баштайлык. Курбанбек бул сыйлыкты 2012 жылы Азиянын биринчилиги өткөн ошондо чоң агам Азияда биринчи месттен алган. Ал кубиктен баштасак, кубик 2014 жылы губернатордун Жалал Абад областында өткөн алыш күрөш боюнча биринчилигиде муну мен уткам да. Спорт чеберчилигин толтурганда кандай кыйынчылыктар болот? Мисалы, кандай нерселерди өтөш керек деген. Ошол бун үчүн талыкпаган эмгек керек, машыгыш керек, тынбай менет кылыш керек. Менет кылбайынча ийгиликке жетиш кыйын болот да. Эгер спорт чеберчилигин толтуруш үчүн кризия болот. Ошол республикалык турнир да, бул кризия болот. Кризияда ошол биринчи месттен алсаң, ошого гана мастер спорт берилет. Менде биринчиден ошол жаш маалымдан эле кыргыз күрөш боюнча машыгып, ошол атам өзү тренировка кылдырып, өстүрүп, чоңойтуп, ошол биринчиден атама чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ошол ушал менет кылдырып өстүргөн атама чоң рахмат. Андан кийин ошол кыргыз күрөштөн сырткары кол уруш боюнча машыгат элем. Ошол Жантөреев Жалын агайыбыз да бул жакта ошол колдор коюп, ошол мышташтын ыкмаларын үйрөтүп тренировка кылдырган. Мен
ошо эне катары ошо балдарымды ошо күрөшкө кызыккан үчүн кызыгамын. Ошо жаштайынан ошо 7 жашынан баштап 5 улум тең күрөшкө катышат. Ошо атасы тренер болгон үчүн ошо балдарына сабак берип, үйрөтүп, бирге алып жүрүп, үйрөткөн үчүн балдарым ошо палуан болуп чыкты. Ошо кыргыздын керегине жараган уулдарды бакканыма мен ыраазымын. Ошо мамлекетиме кызмат кыламын деп балдарым ошо элим үчүн, жерим үчүн деп кызмат кылып жүрүшөт. Күйөөм мени үйлөнбөй туруп мурда эле жаш маалда күрөшчү эди. Ошо өзүм дагы күрөшкө кызыкканым үчүн ушуга турмуш куруп бирге жашап атабыз. 32 жыл болду турмуш курганыбызга. Ошо. Балдарыңыз атасынын жолун жолдоптур, сиздин дагы жолуңузду жолдоптур да. Ооба, мен жолуму жолдогон 3-чү балам. Күрөшөт дагы, анан кийин ырдайт дагы. Бүгүн мен сени эстедим, жолуксам айтып берем себептерин. Жаштыгым кетки жетти, өмүрүм өткүчөктү. Бул сезим аба суудай керектелди. Бул сезим аба суудай керектелди. Көп жерлерде үйрөтпейт. Бир ыкмалы меселеге как өсүп аткан спортсмендер катары көрсөтүп кетейин. Бош тура бересиң, бош. Ошол захваттан өтө күчтүү адамдын колуна чыгып кетиш үчүн мына оң чыканат колдонобуз. Мына удар келди. Хоппа. Бош буну өтө тез байкалыш керек адам баласы. Ошону дагы өтөрү карма дагы. Мына кармада кармаганда мына мындан кармайсың. Күчтүү адам да. Мына бияқта. Көрдүңбү? Ачам жерде үйрөтпөйт. Баягы айтканда кунг-фуда бар. Кармазак. Эми шуну жөнүндө бир кол аткарсаң боло берет. Мына ошол жерден мына бияка качасың. Бияка. Бага тартасың бияка. Азыр алыш күрөштөн бир 2 түрүктү көрсөтүп коеюн. Ошол ыкмаларды көтөрүүчү жана жамбаш, кайтарма, прай ыкмаларын көрсөтүп коеюн. Boş. Güzel göstereyim ben. Kettik. Құда қаласа, шул залда біз көптеген игіліктерді бағындырдық. Шул залда тренировка қылып, чоңойып, шул көптеген игіліктерге жетіштік. Құдай бұйырса, бұл жақта жаңы біздің өзіміз Жантөрөев Жалын ағайыбыз бір зал жасатып атат. Ошол зал Құдай бұйырса бүйтсе, чоңырақ залға киребиз деген үмүттөбүз.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каармандары болгон ушул Билла палбандын үй бүлөсүнүн эң бир кенжеси ушул мырза экен. Анда эмесе ийгиликтериңизди айтып өтсөңүз, сиздин да ийгиликтериңизди бөлүшөлү. Биздин ийгиликтерибиз бул спортко келгенибиздин себеби бул эң биринчи биздин агайыбыз өзүбүздүн атабыз болот. Атабыздын артынан ушундай ийгиликтерге жетишип жүрөбүз. Андан кийин өзүмдүн акалерим ошолордун артынан үлгү алып үйрөнүп ушул спортко келдик. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Спорттун аркасынан жүрөбүз. Жетишкен ийгиликтер баары жакшы. Ушу айыл күрөштөрдө, тойлордо, чоң күрөштөрдө, соревнованияларда күрөшүп жүрөбүз дайыма эле. Алгандар эми бул Москвада алып келдим, Турцияда алып келдим. Ошол жактардан ийгиликке жакшы жетишип келдим. Москвада, Турцияда кандай ийгиликтер? Кандай канчанчы орунду алып келдиңиз? Аяктан Москвадан биринчи орун, Турциядан деле биринчи орунду алып келдим. Баары жакшы. Кыргызстанда күрөшпөйсүзбү? Кыргызстанда күрөшкөм, эми Кыргызстанда чемпионат Кыргызияда опольный күрөшүп келдик, жакшы. Аяктан деле жакшы результаттар менен келгенбиз. Үй бүлөңүз ошо спортко жакын болгон үчүн спортту тандап кеттиңиз. Башка тармактарны тандасаңыз болбой эле? Жок, биздин атам чемпион болгон үчүн баарыбыз ошо спортко кызыкканбыз, баарыбыз спорт менен жүрөбүз. Эми 5 уулубуз, 5өөбүз тең баарыбыз күрөшөбүз, бири-бирибизди тартып залга келип күрөшөлү деп ушинтип спорт менен жүрөбүз баары жолубуз үй бүлө бойдон. Кандай өзү ошо спорт менен азыркы учурда мисалы Кыргызстанда спорт эми гана бир жогорку деңгээлге чыгып келатат да. Сиз жаш экенсиз азыр. Спорт менен жашоону алып кетсе болобу негизинен? Эми алып кетебиз, Кудай кааласа. Спорт да жашоонун да бирдей. Кудай кааласа чемпион болом деген ниеттер бар буюрса, келечек алдында Кудайым буюрса. Жакшы ниеттер бар. Атаңыздын жолун жолдопсуз да? Атабыз жолун жолдоп, акаларыбыз жолун жолдоп, Кудай кааласа чемпион болобуз. Азыр сиз ошо алыш күрөшү менен эле алек болосузбу же башка спорттор менен? Алыш күрөшү бар. Вольниктен күрөшөм өзүм. Вольник, алыш күрөш. Ошол экөө менен тең күрөшөм мен. Кайсынысы көбүрөөк жагат? Биз эми бул ата бабалардан калган эми бул алыш күрөштү күрөшөбүз да. Биз эми атабыз өзү күрөшкөн үчүн эми биз да тартат күрөшөбүз. Ошол менен жакында буюрса ушу мекенди коргоону барам. Армияга службага барып, службамды бүтүрүп келип, ички иштер органдарына кирейин деген ойлор бар, Кудай кааласа, Кудайым буюрса. Ушул эми өмүрүм өткүчө ушу мамлекетке кызмат кылсам дейм. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Сапарыбыз карды десек болот. Элтер мамлекеттик телерадио компаниясы жана Илим Билим каналы ар дайым ушундай өлкө үчүн кызмат кылган спортчуларды чагылдыра бермекчи. Көрүшкөнчө.